Жуманын алгачкы күнүндөгү күндүзгү жаңылыктардын топтомун түз эфирде баштайбыз. Студияда Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Анда бүгүн 30 майда туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоо этектеринде жана тоолор райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Ош облусунун Өзгөн жана Кара Суу райондорунда сел сууларынан тазалоо иштери жүрүп жатат. Маалыматка ылайык 27 майда саат 19:30 чамасында Салам Алик Али аймагында жааган жаандын кесепетинен кокту колоттордон келген сел суулар Кош Этер айылынын ички чарбалык жолдорун каптап, бир турак үйгө сел кирип, дубалын 1,5 метр бийиктикке чейин кум аралаш масса каптаган жана 18 турак үйлөргө кооптуулук жаралган. Жогору аталган турак үйлөрдүн тургундары туугандарына көчүрүлгөн. Ошондой эле Алтын Булак айыл өкмөтүнүн Чечебай айылында ички жолдун 150 метр аралыгына жана 20 турак үйдүн коросун каптаган. Бүгүнкү күндө жерине тактоо жана тазалоо иштери жүрүүдө. Коңшу өлкөдөн аткезчилик жол менен алынып келинген унаа кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын аймагында аткезчилик ишмердүүлүгүн аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын алкагында автотранспорт каражаттарын мыйзамсыз ташып келүүнүн туруктуу каналы токтотулду. Лейлек районунун Достук айылынын тургунунун башкаруусунда чек арадан алынып өтүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган тиешелүү документтери жок Toyota Camry үлгүсүндөгү автоунаа кармалган. Сурак учурунда унаанын ээси унааны коңшу мамлекеттин жаранынан алганын айтып, автотранспортко укуктуу аныктоочу документтери жок экенин тастыган. Аталган факты боюнча экономикалык контрабанда негизинде кылмыш иши козголуп, кошумча иликтөө иштери жүрүп жатат. Кече 29 майда Бишкек шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Иш-чара президент куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы Садыр Жапаров катышты. Мамлекет башчысы тематикалык сүрөт көргөзмөсүн жана ок атуучу куралдардын, инженердик жабдуулардын жана радиостанциялардын көргөзмөсүн кыдырып чыкты. Ошондой эле өз сөзүндө куралдуу күчтөрдүн аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин мааракелик майрамы менен куттуктап, эгемендүүлүк жылдарында армиянын жетишкендиктерин белгилеп, ошондой эле өлкөнүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн стратегиялык өнүктүрүү боюнча пландарды белгиледи. Мындан тышкары кызматтык милдеттерин ак ниет менен аткаргандыгы, үлгүлүү аскердик тартиби, күчүрмөн даярдыктагы мыкты көрсөткүчтөр үчүн, ошондой эле куралдуу күчтөрдүн 30 жылдыгына карата президенттин атынан бир нече аскер кызматкерлерине ыраазычылык билдирди. Иш-чара Атамекендеги эстрада артисттеринин майрамдык концерти менен жыйынтыкталды. Кыргыз Республикасынын аскердик бөлүктөрү өлкө аймагында гана эмес, эл аралык милдеттенмелердин алкагында чет мамлекеттерде дагы өздөрүнүн милдеттерин татыктуу аткарышууда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрү кыйын мезгилдерди башынан кечирсе дагы, өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө каршы багытталган кандай гана аракеттер болбосун, бөгөт коюуга жөндөмдүү экендигин 30 жылдык тарых тастыктап турат. Жакында эле биз улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 77 жылдыгын майрамдадык. Бүгүнкү күндөгү кыргыз армиясындагы жоокерлерибиз фашизмдин жайылышын токтоткон улуу жеңиш ээлеринин татыктуу мураскерлери болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожешев Евразия экономикалык комиссиясына министр болуп тайындалды. Ал энергетика жана инфраструктура министри болду. Буга чейин бул кызматты Темирбек Асанбеков аркалаган. Жогорку Евразиялык кеңештин кийинки жыйыны 2022 жылдын декабрь айында Бишкекте өтөт. 27 майда президент Садыр Жапаровдун жетекчилиги алдында Евразия экономикалык биримдиктин лидерлеринин саммити онлайн форматта өттү. Отурумдун жыйынтыгында жогорку Евразиялык кеңеш Индонезия менен эркин соода жүргүзүү үчүн келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоо чечимин кабыл алды. Ошондой эле 2022-2023 жылга карата биримдиктин макроэкономикалык саясатынын негизги багыттарын бекитишти. Евразиялык экономикалык биримдиктин күнү деп 29 майда бекитилди.
Евразия өнүктүрүү банкы менен Айылбанк ачык акционердик коому агроөнөр-жай комплексин колдоо программасын ишке ашыруу боюнча 8 миллион долларлык алкактык келишимге кол коюшту. Кол коюу Бишкекте өткөн Евразия экономикалык форумунун алкагында өттү. Долбоордун максаты агроөнөр-жай комплексин өнүктүрүү. Агроөнөр-жай сектору Кыргызстандын экономикасында олуттуу роль ойнойт жана ЭЭПке мүчө мамлекеттердин ортосунда жаңы соода мамилелерин жана товарларды жеткирүү чынжырларын курууда чоң экспорттук мүмкүнчүлүктөргө ээ деп айтылат маалыматта. Банк долбоордун айыл чарба өндүрүүчүлөрүндө айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү ишканаларды да колдоону күтөөрүн белгиледи. 2014-2017 жана 2018 жылдары Кыргызстандагы чакан жана орто бизнести колдоо программасынын алкагында Айылбанкка жалпысынан 20 миллион долларлык насыя берилген. Ош шаарында жазгы жеңил атлетика боюнча жөө жүрүшү уюштурулду. Сергек жашоого үндөгөн самалкы активдүү жаштар, спортчулар, жогорку жана орто окуу жайларынын студенттери, мекеме ишканалардын өкүлдөрү, укук коргоо органдарынын кызматкерлери болуп, жалпысынан 200дөн ашуун адам катышты. Жарыш бардык калоочулар арасында 400, 500, 1500, 2200 метр аралыкта өткөрүлдү. Жарыштын жеңүүчүлөрү жана байгерлери Ош шаардык диний тарбия жана спорт комитетинин дипломдору, тиешелүү даражадагы медалдары, баалуу сыйлыктары жана кызыктыруучу белектер менен сыйланышты. Жарыштын максаты чуркоонун кеңири жайылтуу, калк арасында сергек жашоо образын калыптандыруу жана жарандарды спортко тартуу болуп саналат. Бул жемилге Ош шаарынын мэриясынын спорт комитетинен уюштурулуп жатат. Жалпы 3000ге жакын тургундары, ишкерлер, спортсмендер, жаш балдар катышып жатышат. Жеңүүчүлөргө Ош шаарынын спорт комитетинен медалдар, дипломдор жана өзүбүздөн белектер берип атабыз. Жана бизден дөмөрчүбүз Адыгене фирмасынан сусундук өздөрүнөн белектер берип жатышат. Буюрса мында чуркоолор, мындан башка да иш-чаралар көп өтүп турат. Буюрса Ош шаарынын тургундарына, Ош шаарынын конокторуна тез буюрса уюштуруп турабыз. Соңку сааттарга калган жаңылыктардын топтому мына ушул кабарлар болду. Биздин маалыматтык материалдарды сайтыбыздан жана социалдык баракчаларыбыздан дагы көрүп окуй аласыз.